Эй, желмоңуздар, ушул гүлдөп турган токойду көрөйүн деген көзүм жок. Бул токойду жоготуп, ушул жерди чөлгө айлансак, жыргап калмакмын мен. Малдарга чөп болбой элдердин баары көчүп кетмек бул жактан. Эң туура айтасыз, кызыл беттүү желмоңуз. Киши жегич мастандар да бизди ээрчип бул жака келмек, кургап калган чөлгө. Ошол үчүн бул жашыл токойду жок кылыш керек. Анда бул ишти кантип кылабыз я? Тетигил жакта 1000 жашка чыгып калган эки бак бар. Ошолар дайыма кол кармашып, гүлдөп аткан жашыл токойго нур чачып турушат. Бул жердин баарын чөлгө айлантпай гүлдөтүп. Ушул экөөнү бири-биринен ажыратыш керек. Тигине, тетиги экөө. Кол кармашпай калса эле нур чачылбай калат. Эй, бери карагыла. Могу кол кармашып турган эки бакты бири-биринен ажыраткыла. Кантип ажыратасыңар билбейм, бирок эртең бул жакта алар болбосун. Угуп атасыңарбы мени? Аткарбасаңар көзүңөрдү чугуп коем айтып коеюн. Мени билесиңер. Болуп тур кызыл беттүү желмоңуз, айтканыңызды кылабыз. Карагылачы буларды. Боз үйлөрүндө коюп алышыптыр. Эми токоюңардан ажырайсыңар. Ошентип кызыл беттүү желмоңуздун бир кызматкери ат минип алып бир бакты аркан менен илип кетет. Эй, эми кол кармашып нур чачканыңарды көрөйүн. Азыр кызыл беттүү желмоңуздун буйругу менен балталайм сени. Көрдүңбү кандай курч балта бар менде? Даярсыңбы, жыгач? Аңчылар келип калыптыр, качтык деп аскадан түртүү ишет бакты. Бак болсо тоо көлүнө түшүп, анан дарыя менен агып кетет. Сиз тапшырган буйрукту аткардык, кызыл беттүү желмоңуз. Биз ал бакты балталап өрткө салып идик. Тывырчылып атканда моонтип чаптым аны. Кыйын бекем я, кызыл беттүү желмоңуз. Экинчи бак жалгыз эле калды. Азаматсыңар, жарайсыңар. Эми баарыбыз көчүп келебиз бул жака. 10 күндөй күтөйлү, ошондо бактар кургап калат. Тетигил көлдө бир бак калкып жүрөбү? Сонун болбодубу? Отун керек эле мага. Бул отунчу ташып бараткан бак башкача го. Биздикиндей көзү, башы, оозу бар экен. Таң калыштуу, мен мындайды биринчи жолу көрүшүм. Байке, токтосоңуз, бул бакты мага бербейсизби? Караңызчы, бул башкача бак экен. Оозу, көзү бар экен. Оозу, көзү бар дейсиңби? Байкалаптырмын. Көрөлүчү кана. Же тамашалап атасыңбы сен? Чын эле, башы, оозу, көзү, мурду бар экен. Таң калыштуу. Мен мындай бакты биринчи жолу көрүп атам. Кой, алам дедиңби бул бакты? Ала бер. Мага кереги жок. Саадат болсо жерди казып, ошол бакты отургузат. Бул байкуш бак кырсыкка түшүп калса керек. Эчтеке эмес. Көбүрөөк сугарып, буну өзүнө келтирем байкушту. Бир нече күн Саадат көлдөн суу ташып, бакты сугарып, сынып калган бутак колдорун түздөп, жыгачка байлап, сыйрылып калган жерлерине койдун майларынан шыбап, аны дарылайт.
карагылачы. Акырындан жан кире баштады бул бакка. 9 күндөн кийин бак жаш төгө баштаганда чарчап уктап аткан Саадат ойгонуп кетет. Сиз кимсиз? Эмне болду сиз менен деп сурайт Саадат. Ошондо бак ыйлап бүт болгон окуясын айтып берет. Ыйлабаңыз, мен жардам берем сизге. Колдоруңузду кыймылдатсаңыз, сынган жерлер айыгыптыр. 9 күн өтүп кетиптир. Токойго жетип кол кармашпасак, нур чачылбаса, анда токойдун баары кургап калат. Үлгүрбөйм ой эми. Коркпоңуз, үлгүрөбүз. Азыр атамдын аты менен чабып барабыз. Токой кургап чөлгө айланып атат. Эми бул жака көчүп келсек болот. Тетигинин шүмүрүйүп турган кебетесин карабайсыңарбы? Кол кармашып нур чача турган багың жок калдыбы я? Ошону көрмөксүңөр. Эми силер көргүлө. Бунусу кайдан пайда боло калды? Каштык. Ай азамат Саадат, кургап бараткан токойду сактап калганыңа чоң рахмат сага. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.